мырзалар, Ару дүйнө программасында сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн дагы биз өзгөчө бир теманын алкагында баарлашалы деп турган чагыбыз. Кандай тема деп кызыгып турган болсоңуздар, негизи мезгил алмашканда, күз, кышында өзгөчө жаш балдар ар түрдүү вирустук ооруларды тез кабыл алат. Мына ушул учурда ата-энелер, өзгөчө энелер кандай кадамдарга барат, анан эмне кылыш керек? Мына ушул теманын алкагында сүйлөшөлү деген мезгилибиз. Демек бүгүн бизде дагы коногубуз бар. Ош областтар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгери Базаргүл Райымбековна эжекебиз. Саламатсызбы эжеке, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кушак болуңуздар. Кубанычтабыз сизди студияда көрүүгө. Негизи эле азыр ошол мезгил алмашып, сууктап калган мезгилде жаш балдар аябай тез ооруп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ооруканаларда орундар жок болуп калат да. Негизи эле ушул оорулар тууралуу айтсаңыз, анан ошол учурда кандай кадамдарга барыш керек? Ооба, эң туура айттыңыз. Ар жыл сайын ушул мезгилде, күз жана кыш айларында балдардын дем алуу органдарынын жабыркоосу менен ооруган оорулар аябай көбөйөт дагы. Ата-энелер көйгөйгө батат. Балдар кыйналат, дарыгерлерге дагы иштеринин оордугу сезиле баштайт. Балдар жөн эле оорубастан ошол мезгилде эң татаал, анан эң оор абалга келип калган учурлар да кездешет. Бул оорулар тууралуу өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлери, ошондой эле байма бай ушундай журналисттердин телепередачалары, сыналгы үн алгылдан айткандар, ата-энелерди үйрөтүү маселеси улам жыл өткөн сайын жаңы жолго коюлганы менен ата-энелер кээде туура эмес мамиле жасап, ал акыбалы аябай оордоп, реанимационный абалга жеткен учурларда, алып келген учурларда кездешпей койбойт. Бирок ошол мезгилде аябай оорулар көп болуп, орундуктар, керебеттер жетишпей, балдардын ошол стационарга же болбосо оорукананын ичине батпай кеткенчелик көбөйүшүнө бул эпидемиялык ситуация деп коебуз. Ошол таасирин тийгизет. Анан ата-энелер тарабынан, балдар тараптан жана ата-энелер тараптан балдарын анчалык көзөмөлдөбөй, гигиеналык эрежелерди сактабастан, ошону менен бизге эле бизде эпидситуацияны карап турган санэпидемстанция айтылат, уже неме деп айтат да, грипптин сезону же болбосо вирустук оорулардын сезону башталды, бет кап кие баштаңыздар деген айтылат. Ошолорду так аткарбагандыктан андан кийин баягы бизде менталитетпи, жашоо шартыбызбы суук боло баштаганда баардык адамдар бир үйгө жыйналышат, көпчүлүк боло баштайт, бири бири менен тыгыз байланышта, жакындан байланышта боло баштайт. Анан бир адам үй бүлөдө ооруп калганда ошону изоляция же бөлүп кароо деген аткарылбайт. Ошондо эң кичинекей бөбөктөр ооруну тез кабыл алат дагы, эң оор абалга жете турган болуп калат. Себеп дегенде алардын иммундук системасы же болбосо ар кандай инфекциялык ооруларга каршы күчү аз болгондуктан ооруп башташат. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар, эгер сиздерде дагы мына ушул бүгүнкү темага байланышкан кандайдыр бир суроо жаралса, анда төмөндөгү экранда жазылып турган номерлерге WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Биз эфирдин жүрүшүндө сөзсүз түрдө дарыгерден жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Анда негизи эле Базаргүл эжеке, азыр айтып калдыңыз жогоруда, менталитетпи же ушундай түшүнүктүү жашайбызбы же жашоо шартыбызбы депчи. Анда менталитет деп калдык. Баягы бала ооруганда көбүнчө кыргыздар эмне кылабыз? Майды ичиребиз, сары майды. Анан май менен майлайбыз баланы. Ошол негизи туурабы? Канчалык деңгээлде туура? Дарыгер катары кандай кеңеш берет? Майды ичирүү дегенге мен жаш өзгөчөлүгүнө жараша караш керек деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, бул баланын организми чоңдордун кичинертилген гана формасы эмес. Анын анатомиялык, физиологиялык өзгөчөлүктөрү абдан көп жана чоң да. Ал тамак сиңирүү аппараттары, уйку бездери, баардыгынын функциялары чоңдорго салыштырмалуу алсыз болот. Май ичирүүнү сиңире албай башка ооруларды пайда кылып алышы мүмкүн. Бул өз алдынча дарылоо балдарды дайыма кооптуу деп ойлойм. Ошондуктан үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, кеңеш сурап, андан кийин гана ошол дарылоонун ыкмаларына өткөн туура.
Жакшы. Бизде эң алгачкы суроо бар экен, берип коеюн, анан кийин дагы темага улайбыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин суроом бар эле. Балам 2 жашта, мен ага 3 чай кашык сары май бергенмин, сарык тумоо менен ооруганда деп, кандай таасир калтырат деп жазган экен да. 3 чай кашык менен майды, эритилген майды ошондо берген мен экен. дайыма айтып келем, ата энелерге көзмө көз кеңеш бергенде дагы, ушундай кеңеш бергенде дагы айтып келем. Мисалы, баланын сары май ичип алганы ошол замат же 2 сааттан кийин башталмак, эгер терс таасирин берсе. Анан эми баягы 2 жаш деген бир аз чоңоюп калган бөбөк да, анын анатомиялык, физиологиялык туруктуулугу бир аз күчтөп калыптыр. Ал эч кандай таасирин калтырбады деп эсептейм. Эгер таасирин калтырганда, биринчи таасири ал ич өтө баштамак. Аны сиңире албагандыгы, сиңимдүүлүгү болбосо ич өтүп баштамак. Мүмкүн биздин жет атабыз сары май жеген үчүн ал ошол башка улуттарда жок ферменттер биздин бөбөктөрдө бар болуп калышы ыктымал. Сиздин камераңыз бул, эскертип коеюн. Бул камераны карап сүйлөсөңүз болот. Негизи эле ошол көп учурларда бала негизи организм абдан назик келет, ооба. Анан бала ооруну тез кабыл албоо үчүн кандай ыкманы колдонуу керек, же кандай көрүнүштөрдү мындай сунуштай аласыз, кеңеш бере аласыз? Инфекциялык оорулар абдан көп. Эмне үчүн дегенде, микробдук пейзаж дейбизби, бактериялыкпы, ушул микроорганизмдерге толгон айлана чөйрөнүн баардык жеринде эле бар да. Анан аны коргоо, баланы мисалы төрөлгөндө эле аябай кубанып тосуп алышат. Аябай коргогусу келет баардык нерседен, баардык жаман нерселерден ар бир ата эне биринчи очередь коргогусу келет. Коргоонунун биринчи эле милдеттүү түрдө ата энелердин миссиясы бул менимче эмдөөлөрдү алуу деп эсептейм. Эмдөөлөрдү алганда биз ошол илим изилдеп чыгып, аны немесин дарылоону жана коргонууну изилдеп, толук тактап чыгарып, эмдөөлөрдү чыгарып койгондон кийин эмне үчүн албаш керек? Бул ата эненин чоң миссиясы. Ошол миссияларды аткарса, балага кээ бирки аябай кооптуу микробдор жукпай, анан инфекциялык оорулардан алыс болот. Ал эми бул грипп жана вирустук ооруларды айтып келсек, ага календардык план боюнча эмдөөлөрдү бербейбиз, бирок сезонный деп коет да. Мына сезон келгенде гриппке даярдык, аябай иммунитети аз балдарга гриппке каршы эмдөөлөрдү жүргүзөт. Бирок ал сезон келгенге чейин организмде иштеп, ошого каршы иммунитет пайда болуп кала турган убакытты эсептеп туруп алган эң пайдалуу деп ойлойм. Жакшы. Эмдөө жөнүндө сөз болуп калды. Негизи эле эмдөөдөн баш тарткан ата энелери боюнча кеп салсаңыз. Баш тартып, анан кой кайра алдырайын деп келген ата энелер барбы негизи? Ооба. Бала 1 жашка чыкканга чейин эмдөөлөрдү жасатуу бул ата эненин милдети деп эсептейм. Миссиясы жана милдети деп эсептейм. Бала төрөлгөн күндөн баштап эле ошол төрөтканадан эмдөөлөрдү баштайбыз. Мисалы, вирустук гепатит Б-га алышат. Ал ошол выписка дейбиз го, чыгарып жибергенге чейин 2 күндүн 3 күндүн аралыгында, же болбосо первые часы деп коет да, биринчи сааттарда ошол эмдөөлөрдү алат. Ал эмне себептен алат? Биз азыркы кезде гепатит Б дегенде кош бойлуу болгон ар бир аялдан текшерип, ага каршы дагы өзүнчө протоколдор боюнча иштөө башталган. Бирок ошого карабастан ар бир төрөлгөн балага эмдөөлөрдү ошол төрөтканадан эле баштоо зарыл. Вирустук гепатитке, анан кургак-учукка. Кургак-учуктун өтө оор формалары болот. Өтө оор формаларына менен оорубаганга ошол төрөтканада алган эмдөө тоскоолдук кылат жана жукпашына жардам берет да. Бул илим изилдеп уже такталган нерсе да. Ошол эмдөөлөрдөн баш тарткан ата энелер барбы негизи? Негизи азыркы күндө ата энелердин билим деңгээлинин жетишпегендигиненби, же болбосо башка түшүнүктөргө кетип баратабызбы, ошол себептен баш тарткан ата энелердин саны көбөйдү. Баш тарткан ата энелердин саны көбөйүп, аны түшүндүрүү иштерин
жүргүзгөндө дагы түшүнбөстүккө салып койгон учурлар кездешет да. Мен учурдан пайдаланып ар бир ата энеге айтып кетем, эмдөөлөрдөн баш тартпаңыздар. Эмдөөлөр балаңыздардын ден соолугун чыңдап жана өмүрүн сактап калганга кээ бирки учурларда жардам берет. Эмдөөлөр Кыргызстанда коопсуз деп эсептелет. Анан эмдөөлөр боюнча өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк дарыгериңизге кандай суроолор кездешсе дагы сурап тактап алганга акыңыздар бар. Жана алар ошол эле мезгилде биздин коллегаларыбыз так жооп бергенге милдеттүүбүз. Жакшы. Бизге келген суроолор аябай көп. Бирден бере берейин. Саламатсызбы? Менде суроо бар эле. Азыр балдар көп жөтөлүп жатат. Эмне кылуу керек? Учурда көп оору көбөйүп жатат. Негизи эле сасык тумоонун алдын алуу үчүн эмне кылыш керек деп жазган экен. Негизи эле ушул жөтөл боюнча айтсаңыз, көп балдар жөтөлүп атат. Сасык тумоону алдын алуу бул эң жөнөкөй нерсе. Ошол сезон башталганда тойлорго барбоо, отуруштарга, аяш отуруш жана башка жерлерге баланы көтөрүп алып барбоо. Ал деген сууктан сактоо менен бирге ошол эле учурда ооруп же болбосо оорунун вирусун көтөрүп жүргөн адамдар менен контактта же болбосо жолугушуу өткөрбө. Ошондо бир себебин алып салдыңыз. Эми балаңызды эч ким менен контакт кылбай карап жатасыз. Эгерде үй ичинде бирөө жарым ооруп калган болсо, анын идиш табактарын, сүлгүлөрүн башка жака бөлүп, аны дагы башка комнатада карашка аракет кылып, жана үй бүлөлүк дарыгерге мен бир балам ооруп калды, экинчи же үчүнчү балдарымы кантип ушул оорудан коргой алам десеңиз, сиздерге ичире турган аптекада сатыла турган дары каражаттарын жазып беришет. Ал балдарга тандалган, балдар үчүн арналган зыянсыз нерселерди тандаганда жуктурбай сактап калууга мүмкүн. Ошону менен бирге эле айттым, сезон баштала электе сезондук гриппке каршы мисалы прогноз беришет да эпидемиологдор. Мынау грипптин мынол формасы келе атат деп. Ошол жака анан бизге эмдөөлөр тап келет. Эмдөөлөрдү алып тез ооруй берген балдарды ушул сезонго даярдап алса болот. Экинчиден, гигиеналык эрежелерди сактоо. Эң элементардык жана жөнөкөй бул колду кир самындап бат жууп туруу. Балдардыкындагы, өздөрүнүкүндагы. Эгер мектептен келсе же бала бакчадан келген баланы дагы мурдун, оозун, колдорун жууп, анан кийин мындай үйгө киргизүү же кандай ошо сырткы кийими менен башкалар менен аралаштырбоо. Эң жөнөкөй эле мисалдар менен түшүндүрсө болот да, сасык тумоодон сактаныш. Дал ушул жөтөлүү тууралуу экен. Саламатсыздарбы? Балам 2 айлык жөтөлүп жатат. Эмне кылсам болот жана кандай дары берейин деп сураган экен. Ошондо 2 айлык. ооба, жөтөлүп атат экен. Кандай дары дармекти сунуштайт элеңиз? Жөтөл бул биринчиден организмди коргоочу, бул рефлекс деп эсептелет. Мисалы өпкө жолдоруна же тамак жолдоруна, дем алуу жолдоруна эле бир нерсе туруп калган болсо, мисалы какырык туруп калган болсо, аны жөтөлүш керек. Жөтөлүп өзүн коргоо рефлексин аткарганда ал чыгып кеткенге жардам берет. Биринчиден ал балага пайдалуу нерсе. Экинчиден обращаемость деп коебуз. Дарыгерге кайрылууга ата энени түрткү берет. Балам жөтөлүп атат эле, барайын дегенге түрткү берет. Үчүнчүдөн, эгерде баланын жөтөлү аябай мучительный, аябай болезненный болуп, ушу ичин эзилип кеткичең жөтөлүп аткан болсо, же болбосо көк жөтөл сыяктуу да, илгерки чоң энелерибиз билген го, көк жөтөл дегенде такыр токтоно албай жөтөлүп калат деп. Ошондой жөтөл болсо дарыгер көрмөйүнчө каражат берүүгө болбойт. Ал эми дене табы көтөрүлбөй, энтикпей, жөн гана жөтөлүп жаткан баланы үйдө кароого мүмкүн. Жөтөл каражаттарынан, жөтөлдү басуу каражаттарынан же какырыкты чыгарып жиберүүчү каражаттарды 6 айга чейинки же болбосо 1 жашка чейинки балдарга сунуштабайм. Жакшы. Дагы эле бул суроо ошол жөтөл тууралуу экен. Саламатсыздарбы? Балам алма жесе деле, банан жесе деле, эмне жесе деле жөтөлө берет. Эмне кылса болот деген экен да. Негизи эле ошол кандайдыр бир бөмө жемиштердин натыйжасынан дагы жөтөлүп ооруп калган балдар барбы? Кандай сунуштарды сунуштайсыздар? Же такыр ал бөмө жемиштерге жолобош керекпи? Бул ата энеге кайрылып кетет эле. Мисалы жер жемиштерди же болбосо фруктыларды жегенде жөтөлө берет деген сөз бул какап кетип жөтөлөбү же жөн эле жөтөлөбү? Эгер какап кетип жөтөлсө, анда невропатологдун көзөмөлүндө болуш керек. Эмнеге
жутуна албайт. Нормалдуу жутунган бала алма жесе ал какап чакабай эле жөн жеш керек. Анан илгертеден эле чоң энелердин айтканы бар го, бир нерсе жеп жатканда сүйлөбөй же деген. Ал дагы эмне, централдык борбордук нерв системанын жутун деген функциясын аткарыш үчүн башка жака алаксыбай жутуну керек деген сөз да. Ал эми жутуну менен эч кандай байланышы жок эле жөтөлүп калса, аны текшерүүдөн өткөзүш керек. Биринчи кезекте лор врачтан өтүш керек, тамагын көрүш керек. Аномалдык бир немеси жокпу, кемтиги жокпу тамак жолдорунда. Анда кемтиги жок болсо, андан кийин аллергиясы барбы? Именно сиз айтып аткан бананга, алмага аллергиясы жокпу? Ошону текшере турган атайын изилдөөлөр бар лабораторияларда. Ошого тапшырып көрүү керек. Анан ошол жанакы жаш баланы көрсөтүүдө көптөгөн врачтар же болбосо көрүп эле жүрөбүз да негизичи. Аябай көп дарыларды, мисалы жөтөлгө деле, башкага деле көп дарыларды жазып берет да. Анан ошол дарыларды баардыгын алыш керекпи? Же болбосо мындай жөнү жок эле баягы ата энени кичине мындай паникага алдырган мезгилде тынчтандыруу үчүн деле ошондой дарыларды жазып берип, кайра кээ бирки дарыларды ичкенде күчөп да кетет да ооруч. Ошол учурду айтсаңыз кандай кылыш керек негизи мындай учурда? Жөтөлүп ооруп калган балдардан ошол бизден дем алуу органдарын сезгенүүсүнөн, дем алуу жолдору сезгенүүсүнөн баштап өпкөнүн өзү сезгенүүсүнө чейин атайын протоколдор бар. Аны ар бир дарыгер билет. Дарыгерлер оюнан чыгарып жазып бербейт. Жазып аткан кагаздарындагы дарыларды мен ойлойм ар бир дарыгер ойлонуп анан протоколдун негизинде жазып берип атат деп. Негизи ошо жазылган дарыгерлердин баарын алыш керек. Жок, эң эле жөнөкөй дары, мисалы Москванын протоколунда деле, биздин протоколдо деле, эгерде антибиотик алганга зарыл болсо, эң жөнөкөй амоксициллинден баштоо керек деп жазылганы бар да. Чоң дарыларга өткөндөн мурун. Жакшы. Саламатсыздарбы? 1,5 жашар кызыбыздын тамакка табити жок болуп, түнү менен ыйлап чыгып атат. Эмне кылсам болот? Дарыгерлер витамин эле жазып беришти деп жазган экен да. Тамакка табити жок экен, анан түнү менен ыйлап чыгып атат дейт. Биз неме табити жок болгондо ата энелер анча деле көңүл бөлбөй калат эле. Рахмат сурооңузга, табити жок болгон балага сөзсүз түрдө көңүл бөлүш керек. Себеп дегенде тамак аш менен баланын өсүү системасы, иммундук системасы, башка күчтөрү бардыгы и фундаменти ошондон башталат да. Тамакка табити жок болуп калган оорулардын саны аябай көп. Аны кан аз болгондо табити жок болуп калат дагы, извращение вкуса дейбиз, башка нерселерди жегиси келип калат. Туберкулез болуп калган баланы биз безобидный болезнь деп айтабыз. Тамак жебей эле жүрүп арыктап кеткенин сезебиз да. Бул ооз көңдөйүндө мисалы стоматит болуп калса, тили же тамак ооруйт тамак жеп атканда. Ошол себептен да ыйлашы мүмкүн. Сиз ооз көңдөйүн эгерде өзүңүз көрө албаган болсоңуз, биринчи кезекте эң жөнөкөй оору стоматит жокпу каратып алыңыз. Андан кийин развернутый анализ крови деген бар. Анемиясы жокпу? Ошону каратып алыңыз. Мен чоң оорулар жөнүндө айткан жокмун. Эң жөнөкөй эки ооруну карап коюш керек. Ошол үй шартында ооз көңдөйүндөгү кандайдыр бир кызарып же стоматит деген ооруларды байкап калса, үй шартында кантип дарылаш керек? Кандай дарылар бар же? Эң жөнөкөй, эгерде катаральный деп коебуз, жөн эле кызарып, ириңдүү эмес, жаралуу эмес, жөн гана катаральный ошо кызарып стоматит болуп калган болсо, аны азыр бизде 2% хлоргексидин деген зат бар, же болбосо фурацилиновый раствор болот. Ошо менен жууп чайкап, андан кийин баягы катаральный дегенде биз грибокторду көбүнчө көңүл бөлөбүз, ошо грибок болуп калдыбы деп. Анда оксалиновый мазь деген бар, нистатин деген бар, ошолор менен аралаштырып обработка кылса болот. Эгерде өзү кыла албаган болсо, жакын арадагы ар бир стоматолог буну билет жана так обработка кылып бергенге күчү жетет да. Жакшы. Кийинки дагы суроо бар экен. Саламатсыздарбы? 1 жашар балага кетанал дарысын берсе болобу деген экен. Берсе болобу? Мен болбойт деп жооп берет элем. Себеп дегенде баланын ашказандагы былжыр челдери өтө сезгенич жана абдан назик, ал ашказанды оорутуп коюшу мүмкүн. 14 жашка чейин бербей турган ар кандай таблеткалар болот. Анан отуруп же жаткызып ичирбей, тикесинен тургузуп ичире турган дарылар болот да.
ар бир таблетканы берип атканда мен айтпадым жогоруда тартынбастан ошол жерде жазып берип аткан дарыгерге же болбосо үй бүлөлүк дарыгерге так суроолорду бериш керек. Кантип берем, отургузуп алып беремби, тургузуп алып беремби дегенчи. Кызыл өңгөч деген отурганыңызда ийилет да, а туруп турганда кызыл өңгөч түп-түз болот. Ошондо таблетированный формадагы дары дармектерди мен ойлойм туруп ичкен ылайыктуураак, түз кетет. Жакшы. Ардактуу көрүүчүлөр жана угармандар, негизи эле 14 жашка чейинки балдарга дарыгерлер кетонал дарысын берүү сунушталбайт, көбүнчө. Мен сунуштабайм. Эми бир 70% десек болот да. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен эгиз кыздарымдын уйкулары аз, түнкүсүн ыйлап чыгышат. Нофен бердик дейт. Нофен деген дары барбы? Зыяны жокпу деп айттык. 5 айдай бердик катары менен дейт. Ой, нофен дегенде бул невропатолог деген адис жазат. Ар бир эле ошол немедеги үй бүлөлүк дарыгер же болбосо педиатр нофенди өзүнчө эле көп күнгө бере берген болбойт. Невропатолог карап, неврологиялык өсүп өөрчүсүнө жараша ушул дарыны жазат. Канчалык мөөнөткө берет, аны да жазат. Абдан көп мөөнөткө жазууну бир гана невропатолог чечет да. Ал эми педиатр мисалы грипп болуп атканда же болбосо дене табы аябай бийик көтөрүлүп атканда нофенди жаза турган болсо 3 күн же 2 күнгө эле жазганга мүмкүн. 5 ай бул өтө эле ашыкча экен да. Ашыкча деп айта албайм, себеби буну невропатолог адис гана чечет. Жакшы. Кийинки суроо дагы бар экен. Саламатсыздарбы? Менин 4 жаштагы балам тамак жакшы жебейт, ичпейт, табити таптакыр жок, анан табит ача турган витаминдерди берсе болобу деп жазган экен. Негизи эле ошол тамак аз жеген балдары, ошолорго витамин берүү сунушталабы? Абдан туура суроо. Табити аз балдарга көңүл бөлүңүздөр жана порциялык типте балдарга тамак берип үйрөнүңүздөр. Эмне себеп дегенде, мисалы 3 балаңыз болсо, бир тарелкага салып койсоңуз, 2 балаңыз жеди да, 1 балаңыз жебеди, аны билбей калышыңыз мүмкүн. Ошону порциялык негизде берсеңиз, баланын канчалык деңгээлде табити бар экенин билип аласыз да. Себеп дегенде бала менин табитим жок болуп атат деп айтпайт. Анан табитти ача турган абдан көп витаминдер бар. Витаминдерди өзү ооруган деле, оорубаган деле балага жазда күздө витаминизация бериш керек. Бул албетте сөзсүз түрдө берилүүчү нерсе деп ойлойм. Табитти ача турган көп нерселер бар. Анан экинчи вопрос. Азыр экинчи мындай такталбаган суроолор ар бир үй бүлөдө азыр Кудайга шүгүр барчылык дегендей, анан сладость, ошо шириндиктерди аябай көп колдонушат. Анан балдарга ата энелер азыр эч кандай жок деген нерсени айтпай калышты да. Бала бакчадан чыгып кетип атканда деле карасаң балдардын баардыгы кармап кетип аткан болот, кирип кетип атканда деле кармаган. Эң жөнөкөй эле ыйлабаса болду деп эле бере бериш керек. Кыргызда бир жакшы сөз бар, тамакты бар деп эле жей бербегиле дегенчи. Мисалы эң жөнөкөй Кытайдан чыккан баягы сладостьтерди бергенде шириндиктердин баардыгы аппетитти бууйт. Анан биринчи тамак менен экинчи тамактын ортосунда привкустарды мындай закускага окшогон нерселер дагы, то печенье, то конфет, то бир нерселерди бере бергенде дагы ал тоюп калгандай сезим пайда болот дагы. Центр аппетита иштебей калат да. Центр аппетита нормально иштебей калат, потому что эмнеге ал мен жедим деген сигнал барат да бул жака. Анан ошо бала табити жок окшоп көрүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн биринчи эртең мененки тамакты берип, түшкү тамакка чейин ошол балага эчтеке бербей, анан нормалдуу первый, второй, биринчи, экинчи кылып эттүү жакшы тамактарды берсе, бала жейт. Жакшы. Негизи эле базар күлөжүккө айтсаңыз, баягы жаңы тиш чыгып келатканда балдарга кандай көңүл буруш керек? Анан тиш чыгып атканда ооруйт да, көбүнчө ошо ыстыма чыгат, ич өткөк дагы деген нерселер дагы болот. Ошол учурда энелерге, балким жаш энелерге кандай кеңештерди бересиз? Бул тиш чыгуу деген сүт тиштердин чыгуусу бул физиологиялык абал. Бул физиология адамда боло турган нерсе дегендей, бирок анда ыстыма аябай бийикке көтөрүлбөш керек. 39-40ка чыкпаш керек. 37-5, 38ге жетип жетпей бала көтөрө ала турган ыстыма болот. Кээ бир учурларда эгерде баланын неврологиялык өсүп өнүгүүсү абдан жакшы болсо, эч убакта судороги болбогон бала болсо, мына азыр грипптин сезонунда деле ооруп жатканда ыстыма 37-5ке көтөрүлгөндө биз парацетамол же дене табын түшүрүүчү каражаттарды колдонбоңуздар, бербеңиздер, суу ичириңиздер деп айтып жатабыз. Себеп дегенде 37-5, 37-7ге чейинки дене табы көтөрүлгөндө балада интерферон пайда болот.
иммунитет пайда боло турган учур келет да, дене кызыганда ошол зат пайда болот. Ошол затты улам түшүрө бергенде биз пайда кылбай эле кайра түшүрө берген болуп калабыз. Тиш чыгып аткан учурда дагы патологиялык эмес, физиологиялык процесс болуп эсептелген үчүн 37-5 чейинки ыстыманы түшүрбөй эле карайсыздар. Ал эми абдан каттуу болуп мүлкү аябай чыкпай аткан болсо, бебиден каражаты бар, мүлккө сүртө турган. Мындайынча караганда ал каражатсыз эле бул физиологиялык процесс өзү чыгыш керек. Эч кандай медициналык бир каражаттарды колдонуу зарылчылыгы жок болуш керек мындай учурда. Ал эми тиш чугуу менен ошол эле ич өткө, кишечная инфекция дейбиз, экөө бирге параллель болуп калышы мүмкүн. Анда патологиялык приместер болот. Неменин ичин караганда биз стулу кандай болду, ичи кандай келип атат деп сурайбыз, же болбосо памперсти ачып өзүбүз карайбыз да. Анан ошол учурда эгер мүмкүнчүлүгү болсо ата энеден ичи өтүп аткан баладан азыр эң көп лаборатория көп, ар кандай ЦЦМдерде дагы бул калнокапрология дегенди алат, ошонун составын карап койсо болот. Негизи балдарга ошол канча айлыктан баштап тиш чыгат? Өзү китептен жазылганына караганда 6 айдан баштап тиш чыгуу керек. Бирок турмушта көргөнүбүздө мен эң эрте чыккан тиш 4 айында көргөм, эң кеч чыккан тиш 1,5 жашында көргөм. Бул эми физиологиялык процесс эмес, бул эрте чыгуу патология болуп эсептелбесе дагы, кеч чыгуу деген патология бул тамак аштын жетишсиздигинен, тамак аштын составындагы кальцийдин жетиштигинен, Д витаминдин жетишпегендигинен, кандайдыр бир баланын организминде патология болгон үчүн 1,5 жашта биринчи тиш чыгат. О деп ойлойм. Жакшы. Базаргүл эжеке, анда мен сизге акыркы микрофонду берейин. Ошол бала кароодо жаш энелерге кыска нуска кээп кеңешиңиз. Мисалы айтат го, кулагыңа күмүш сырга дегендейчи. Жаш энелер бала караганды, бала эмизгенди билиш керек. Баланы туура эмизүүнү бул төрөтканаларда үйрөтөт. Балага эмоционалдык түшүнүк бериш керек биринчи караганда эле. Андан кийин баягы телефон дегенди эне баланы карап аткан убакта, бала менен сүйлөшүп жаткан убакта телефон карабаңыздар. Эмне үчүн дегенде, эне тилин сиздер үйрөтөсүздөр. Ал телефон тилин үйрөнбөй, эненин тилин үйрөнүш керек. Анан баланын дени сак болсун десеңиз, эмдөөлөрдөн сөзсүз өтүңүздөр. Баланын дени сак болсун десеңиздер, гигиеналык эрежелерди сактаңыздар. Мейманчылыкка барбаңыздар, мейман чакырбаңыздар. Жакшы. Ардактуу угармандар, көрөрмандар, бүгүн бизде конокто Ошо Бастар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгери Базаргүл Райымбековна эжекебиз болду. Жана ошондой эле бала кароодо баланын оорулары айтор балага тиешелүү бардык темада сонун бир маек болду деген ишеничтебиз. Жана бул дагы сизге пайдалуу болду деген бир терең бир ишеничтебиз. Сизге чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Ал эми Аруу дүйнө программасын бүгүн жыйынтыктайбыз. Эгер бул берүүнү кайталап көрүүнү кааласаңыздар, УТРК Ош YouTube каналын көрсөңүздөр, күзөтүп турсаңыздар сөзсүз түрдө ал жакта чыгат. Кайталап көрсөңүздөр болот. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө аман бололу.